Мамлекеттик башкарууга кадрлар партиялык тизме принциби боюнча эмес, профессионалдуулук жана этикалык принциптер менен тандалууга тийиш. Жакында эле 1200-гө жакын адам сынактан кыйга өтүп дайындалып келгени коррупцияга түз жол ачып берген. Биз бул процесстерге кыска убакыт ичинде бөгөт кое алдык. Министрликтердин жана мекемелердин санын оптималдаштыруу зарыл. Жарандардын алган билими жана тажрыйбасы сөзсүз түрдө ээлеген кызматына шайкеш келүүгө тийиш. Келечекке кызмат бүгүнтөн башталат.